Тротуар менен түп түз келесиздер, мына линия турат. Түп түз келет, мына кызыл менен келет экен да. Мына түп түз келесиң дагы. Келип туруп могу жерге такаласың. Тротуар ушул жер менен бүтүп атат. Биз азыр барып тротуар таппай калып атабыз да. Кайсы жагын? Ошону тротуарды көрсөтүп коюңуздарчы. Кайсы? Бир элесиз. Бир сүрөткө тартып видео кылып мага көрсөтүүгөчү. Биринчиден эмне үчүн сиз чалбайсыз? Просто мен түшүнгөн жокмун. Биринчиден. Бул эмне деген жорогуңар эми. Ушу Бишкек мэриясынын пресс службасы баш болуп, баарыңар ушундай бир адатка коюп коюптур. Бир нерсе болсо эле жанагындай провокацияны уюштуруп эле, беттен алып эле кишиге. Силердин функцияңар журналисттер менен байланыш түзүү. Жолдун четинен баштап 4 метр 80 сантиметр парковка болуш керек экен. Мына 1 2 3 4 бул жолду мына мен эсептеп атам, бул жолду 480 ушунча деп эсептесек, мындан ары 3 метр тротуар болуш керек. 1 2 3 3,5 метр тротуар болуш керек. Мына караңыздар эми. Монча аралыкта биздин урматтуу Айчүрөк соода борборунун кыйындары тротуарда эле болгондугу көрүнүп турат. Тротуардын максаттуу багытын жеке тарап өзгөртө алабы? Сиздер ошого уруксат бергенсиздерби? Уруксатты биз бербейбиз. Мыйзам жол береби? Мыйзам Мынаке. Машина келе атат, токтоп тургула деп атат. Анан машина өтүп кеткенден кийин тротуардагы жарандарды өткөзүп атат. Кудай буюрса бир 15-те чейин биз аракет кылабыз ушунун баарын иликтеп, анан так анык жооп берген. Капиталдык легкийби курулушту силер сот жок жергиликтүү бийликтин чечими менен снос кыла аласыңар. Калп айтпагыла. Бишкек шаарынын мэриясынын саясаты тандалма болбош керек. Москва шаарындагы боордоштор Ваш стоматолог клиникасы менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатууларды, рентген жана консультацияларды акысыз көрсөтөт. Жекшемби күнү тишиңизди бекер жулдура аласыз. Ал эми ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1500 рубль. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, ортодонтия, имплантация, терапия, брекет системасы саат 9-дан 21:00-га чейин дем алышсыз кызмат көрсөтүлөт. Клиника заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлер менен толукталган. Дарья Рокоссовская бульвары, открытый шоссе көчөсү 14-үй, метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Эгерде сиз жеңил өнөр жайын баштоого максат кылып, бирок тигүүчү машинкаларды алууда ойлонуп жүргөн болсоңуз, анда бул жарнама сиз үчүн. TikTok Шивемак дүкөнү сапаттуу заманбап машинкаларын 3 айдан 18 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүн жарыялап жатат. Ошондой эле үй кожойкелери үчүн кайсы бир тигүү цехине барып иштебестен өз үйлөрүнө сатып алып, буйрутма менен иштөөгө дагы мүмкүнчүлүктөр жаралууда. Шаар ичине жеткирүү берүү кызматы акысыз. Аталган тигүү машинкаларына кепилдик 2 жылга берилет. Ош шаарындагы Дареги Касымбеков көчөсү 8, телефондор 0708 39 39 75, 0760 46 21. Бишкек шаарында Элебесов көчөсү 235, телефондор 0740 09 00, 0707 88 85 48. Самастар, урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек шаарында так жүрөгү десек болот. Айчүрөк соода борборунун күн чыгыш тарабы Шопоков көчөсүндө турам. Өзүңүздөр көрүп турган бул атайын тротуар. Бул тротуардын азыркы акыбалын сиздерге ушул Айчүрөк соода борборунун миллиондогон шаар тургундарынын укугунан, булардын укугу жогору экендигин, булар каалагандай курулуш жүргүзүп, шаарлыктардын укугун одуно тепсеп аткан жагдайын бир көрсөтүп берели деп турам. Мына тротуар менен түп түз келесиздер, мына линия турат. Түп түз келет, мына кызыл менен келет экен да. Мына түп түз келесиң дагы. Келип туруп могу жерге такаласың. Тротуар ушул жер менен бүтүп атат. Тротуар ушул жер менен бүтөт дагы. Биздин колубуздагы муниципалдык мүлктү башкаруу мекемесинин мэриянын схемасына ылайыктуу, архитектуранын схемасына ылайыктуу. Бул жак парковка. Эми биз азыр тротуардан чыгабыз дагы парковкага келдик. Мына бул жер схемада көрсөтүлгөн парковка. Парковкага өтөбүз дагы. Парковка менен аягына чейин кетебиз. Урматтуу көрөрмандар, бул жерде биз
белгилеп айта турган момент эмнеде болуп атат? Мына өзүңүздөр көрүп турган автоунаалардын баарысы бүгүн биринчи линияда турат. Ушунча борбордун ортосунда турган жер ушинтип бир автоунаа өтө турган жолго айланып калды. Мунун себеби мындай бир көйгөйдүн себеби болот да. Мына ушул көйгөйдүн себебин биз айтабыз, мына ушул Айчүрөк соода борбору. Ушул Айчүрөк соода борборунун жетекчиси бир олигархтын кызыкчылыгы болуп атат. Эми караңыздар. Бул жер парковка атайын бул жакта болуш керек эле. Автоунаалар эки катар менен түз кетиш керек эле. Бирок бул жерде парковканын ордуна бүгүн тротуар болуп, ал эми тротуар балып могу жерден жок болуп кетип атат да. Эми мунан канчалык катуу чыккан автоунаалар, мына ылдыйышты караңыздар. Абдан катуу ылдамдыкта чыгышат. Бул жерден чыккан автоунаалар бул жерден өтүп аткан жөө жалаң, коляска сүйрөгөн же башка адамдарга коопсуздугуна абдан коркунуч жаратат. Муну эксплуатациядан кабыл алган ушул экотехник инспекциясы, ошол эле учурда архитектуранын чийими, ким кол койгон, ким бекиткен, мына ушундай ашмалтай үчүн бирөө жооп бериши керек да. Бул жагдайга укуктук баа берилиши керек. Эми көрдүңүздөр, келет дагы тротуар жок болуп кетет. Азыр биз парковка менен кетип атабыз. Мына бул жер негизи мына жол турат, линия. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Урматтуу айдоочу, автоунааңызды оңдотуу муктаждыгы жаралып жатса, анда сиз автоунааңызды устага алып баруунун кажети жок. Кадимки кол телефонуңуздан автомент тиркемеси аркылуу автоунаа усталарынын түрлөрүнө, тажрыйбасына, өзгөчөлүктөрүнө карап, сиз автоунааңызды каалаган жерден оңдото аласыз. Ал үчүн автомент тиркемесин Android колдонуучулар Google Play'ден, iPhone колдонуучулар App Store аркылуу жүктөп алып, регистрация кылып коюу жетиштүү болот. Баса, курулуш баштап, ширетүүчүлөрдү издеп жүргөн мекендештерибизге дал ошол жогорудагы тиркеменин иштөө принциптериндей эле ширетмен тиркемеси жардамга келет. Ширетүүчүлөрдү ширетмен тиркемесинен табасыздар. Кененирээк маалыматтар менен төмөндөгү Instagram баракчадан, ошондой эле сайттан тааныша аласыздар. Муниципалдык мүлктү башкаруу Бишкек мэриясынын мекемесиндеги схема турат. Ошол схемага таянып эсептей турган болсок, мына жолдун четинде турабыз. Жолдун четинен баштап 4 метр 80 сантиметр парковка болуш керек экен. Мына 1 2 3 4 бул жолду мына мен эсептеп атам. Бул жолду 480 ушунча деп эсептесек, мындан ары 3 метр тротуар болуш керек. 1 2 3 3,5 метр тротуар болуш керек. Мына караңыздар эми. Монча аралыкта биздин урматтуу Айчүрөк соода борборунун кыйындары тротуарда эле болгондугу көрүнүп турат. Бул эми кандай бааланат? Биздин ушул шаар башкармалыгы саясатын ылгабай, ушундай чоң олигархтардын миллиондогон шаар тургундарынын укук кызыкчылыктарын тепчеп аткан жагдайга бир реакция кылып койсо, ашыкча болбойт эле деген ойду айткыбыз келет. Мына ошонун айынан караңыздар. Парковкалар жолго чыгып калган. Эми бир эле катар линияда автоунаалар өтүүгө аргасыз болуп атат. Анан биз айтабыз, ушул жер тыгын болуп атат, ой кокуй, ушул жерди бир нерсе кылыш керек эле, ушул жерди жол тыгынынан сакташыбыз керек эле деп анан баш оорутабыз да. Ушуга эксплуатациядан кабыл алган, уруксаат берген, кол койгон бир катар чиновниктер жооп бериши керек.
Ошол эле учурда барып жанагындай ишкерлерди айрым мындай бир майда чүйдө бизнесмендердин тосмолорун том коруп иштеп аткан баягы Нурдан Кемелович деген урматтуу вице-мэрди дагы ушул жактан күчүн ошонун мындай бир алын көргүбүз келет ушул жаккачы. Анан мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул жакка 2 катардан автоунаалар туруп калган. Ошол эле учурда мунун астында атайын Айчүрөк соода борборунун парковкасы бар. Бирок ал жер 70 сомдон экен. Балким ошонун качкан, ошонун мындай аянган айдоочулар монтип 2 катардан туруп калганга аргасыз болуп атат да. Бишкек шаарынын мэриясынын саясаты тандалма болбош керек. Тандалма болбогондугунун далили катары биз ушул Айчүрөк соода борборунун ушундай укук бузуп аткан акыбалынан көргүбүз келет алардын күчүн. Жүрүңүздөр, эми бул жерге келебиз. Бул жерге келдик. Өзүңүздөр көргөндөй жогорудагы парковкада жүрөбүз азыр. Бирок фактически бул жерде тротуар кылып алышкан. Мына бул жерден келгенде 2 кызматкер турат. Бул жакта ушул күзөт кызматы жолдон өтүп бараткан кишини сен токто, автоунаа өтүп баратат дейт. Бул жерде карасаңыздар бир белги жок, ошол эле учурда бир жол чырагы да жок да. Светофор жок. Демек, тротуарда бараткан киши жол эрежелери боюнча эч кандай бир токтоого жагдай жаралбайт. Бирок азыр бул жактагы кызматкерлер азыр ушул күзөт кызматы токтотпой атышат. Бизди көрүп. Бирок мына автоунаалар кандай ылдамдык менен чыгышат бу жакка? Кандай катуу ылдамдыкта чыгып бул жакка өтүп кетет. Мынакей. Машина келатат, токтоп тургула деп атат. Анан машина өтүп кеткенден кийин тротуардагы жарандарды өткөзүп атат. Бирок адамдар бул жерден өтүп атканда, мындайча айтканда коркот да. Кайсы учурда мени бул жактан катуу чыгып келаткан сумдун автоунаалары сүзүп кетет депчи. Мынакей. Ушул жерде мен айткым келет да. Мына Бишкек шаарынын башкы архитектурасы, экотехинспекция, жалпы эле ушул курулуш талаптарын көзөмөлдөп, ошолорду мындай бир тескеп, анан тартиптеп тура турган органдар. Ушул жерде эмнеге ушул акыбалда, ушундай шартта силер уруксат бердиңер? Башка жактан, башкача ыкма менен, мындай муну балким арырактан кылып, мындай сумдун мындай жерин аябай эле нарырактан кылсаңар, балким моундай жагдай түзүлбөйт беле деген ой пайда болуп атат. Урматтуу көрөрмандар, биз дал ушул маселе боюнча канчалык мыйзамдуулугун аныктоо үчүн Бишкек башкы архитектурасына, ошол эле учурда муниципалдык мүлктүү ижарага берүү мекемесине барып суроо салабыз. Чын-чынына келгенде ушул тротуарды ижарага бере алабы мыйзам боюнча? Берсе кандай шарттар менен бериши керек? Мисалы, аны өзгөртүп моундай капиталдык курулуш куруп тосуп таштаса болобу тротуарды? Деги эле Бишкек башкы архитектура бул боюнча кандай аныктамалары бар? Жалпы ушул моменттерди биз өздөрүнө барып тастыктайбыз. Жүрүңүздөр. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр Бишкек башкы архитектурасынын мекемесине кеңсесине келдик. Ошол Шопоков көчөсүндө жайгашкан тротуардын чоо жайы тууралуу билгибиз келди да. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким болот? Албаев Үмөт Алы, жол транспорт өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы. Бизге бир момент болуп атат, ушул Шопоков көчөсүндөгү тротуар. Бүгүнкү күндө барбы? Бар. Бизге схемасын көрсөтүп бере аласыздарбы? Эми бизде архивдик маалымат бул ДСП материалдар болуп эсептелинет да. Аны азыр чыгарып немете албайбыз, бирок официалдуу түрдө кайрылсаңыздар, Ошондо тротуар көчүрмөсүн беришет. тротуарлар ДСП болуп калдыбы? Тротуар ДСП эмес, материал. Архивдик материалдар ДСП.
Бул ар бир шаардык жалпылыкка тийиштүү эле суроо болот атпайбы? Тротуар жалпы элдин Территория общего пользования. менчиги да. Муниципальный жер, муниципалитет. для общего пользования. Жалпылыкка тийиштүү. Ооба. Бүгүнкү күндө ошол Шопоков көчөсүнүн күнчыгыш тарабы, то есть Күн Цумдун батыш тарабы, күнчыгыш тарабы, Шопоков көчөсүнүн күнбатыш тарабы. Тротуар Бүгүнкү күндө ижарага тротуар бүгүнкү турат. күндө Цумга берилгенби? Ижарага берилген по тротуар, анан благоустройство. Фрунзеге чейин чүйдөн. Жок, Цумдун прилегач территориясы гана. Бүгүн ижарада Цумга тийиштүү, Бизде биздин архивдик маалымат боюнча Цумга доп участок болуп берилген. Ген план, шаардын башкы планы, схемасы өзгөргөнбү? Жок, 2006 эле бекитилген, ошо менен өзгөртүү кирилгенбиз. Андан өзгөртүлгөнбүз, Жок. Биз барып ошол жерден тротуар жок экен. Парковканын аймагына чыгып, тротуар түз барып туруп такалып, анан парковканын аймагына чыгып, анан бир аз өтүп туруп кайра тротуарга түшүп кетет да. Тагыраагы ошол Айчүрөк соода борбору подвалга тротуардын үстүнөн жол салып, мындайча айтканда тротуар тосуп таштаган. Капиталдык курулуш менен. Ушул боюнча архитектурада маалымат барбы? Ал боюнча мен азыр архивти көрмөйүнчө айта албайт экенм. Ошон үчүн биз ошону көрүп, бизге так жооптун берип коесуздарбы деп элек. Бизге убакыт берсеңиздер, биз так маалымат беребиз. Күтүп туралы канча убакытта карап чыга аласыз? Атмаш. 2 жума по закону. 2 жума күтүшүбүз керек ба ошону? Ну, 2 жума по закону, а там уже сколько, да? Жок, биз азыр бул жерде эле туруп турсак, канча убакытта? Архив керек болот да поднять, понимаете? Биринчиден не просто же. 2 жума кетип керек Жок, по закону 2 жума биз Билип атам 2 жума баарында эле Может бар. 2 күн, может 5 күн кетет. Жок, азыр бир сааттын ар жак бир жагында Жок, 1 сааттан болбойт. Мурал ордунда жок, Ренат Маратович. Мурал ордунда жок. Кызуу жол керек бизге азыр. Поэтому Ал башка бөлүм карайт да. бизге ошону так билип бере турган адам керек болот. Убакыт керек. Убакыт керек. Убакыт болсо так маалымат беребиз. Күтүп туралы анда. По срокам спрашивают. Күтүп туралы дейт. Нет, сиз арыз жазыңыз. Официальный запрос. Бизге уже подготовить этебиз, без проблем. 1 күн же 4 күн биз билбейбиз, көрүш керек же. Азыр начальник ФЗО отдел жок орунда да. Понимаете? Ал жетекчиси бошосо жетекчисинен сурайлы бул жакта азыр. Бишкек глава архитектуранын башчысы. Салам алейкум. Алейкум. Бир жолу саламатсызбы? Ошондой бар. Айтып коем азыр келгенде эле жороюп чечет да. Агай, кызматкерлериңиз менен маалымат алалы деп келдик. Анан азыр бизге убакыт бергиле 14 күндөн кийин жооп беребиз деп мындай татаалдаштырып атат. Жөп жөнөкөй эле суроо. Жанагы Шопоков көчөсү, Айчүрөк соода борборунун күнчыгыш тарабы, Шопоковдун күнбатыш тарабы. Бир эле суроого жооп алгыбыз келип атат. Тротуар барып туруп, капиталдык курулуш менен сум тосуп койгон. Ошону Цумга сиздер ижарага бергенсиздерби, кандай шарттар менен берилген же ал жерге ген планга өзгөртүү кирип, Жок, ген тротуар план жылганбы? Жок, ген планга өзгөртүү килбейт. Эми ал берилсе деле, может сумга берилди. И эмеге берилгенде под благоустройство озеленение бериш мүмкүн. Мен билген маалымат боюнча. Биз азыр барып тротуар таппай калып атабыз да. Кайсы жагын? Ошону тротуарды көрсөтүп коюңуздарчы. Кайсы? Бир эле суроо. Бир сүрөткө тартып видео кылып мага көрсөтүп келчи ошону. Кайсы жер мынакей? Шопоковдон түшүп баратабыз. Шопоков менен Киевскийден ылдый түшүп баратабыз. Аха. Чүйгө жеттикпи? Чүйдөн өттүк. Чүйдөн өтүп эле күнчыгыш тарабы Цумдун. Бияк жагы. Күнчыгыш тарабы. Күн батышпы? Жок, Цумдун күнчыгыш тарабы. Шопоковдун күнбатыш тарабы. Сөз. Анан барып эле тротуар барып туруп, бир кондиционерлерге анан чоң эме менен забор менен тосуп койгон. Барып сайылып калат. Ал жерге капиталдык курулуш турат ал жердечи. Анан чыгат дагы парковкага чыгып, тротуар менен барып. Парковка менен барат дагы анан кайра Цумдан өтүп, кайра Шопоковго чыгат. Азыр мен давай. Азыр схемаларды алайын. Металл даярдап берсең, карап туруп, эгер эмесе мисалы мен да азыр примерно элестетип жооп берип атам да сагачы. Бир карап туруп өткөндөгүдөй кылып туруп анан жакшынакай жооп. Сонун болот, ушундай эле сакчы болот. 4-күнү келбейсиң.
Биз ал чыгарылышыбыз Ай, чыкмак да. Бүгүнбү? Эртең чыгарам да, эртеңке даярдап берейин. Мен өзүм отпускада жүрөм негизичи. Көчө отпускага Сиз эми мындай доступныйлы кишисиз, дайым журналисттер менен ачыксыз. азыр аны эмет берейин, карап берейин. бир Өткөндө саат деле күтүп турсак болобу? 1 саатта мен изучать этишим керек да. Же кечирээк келбейсиңби? Түштөн кийин келе алам да. Саат 3-4тө кел. Сүйлөштүк агай. Мен карап берейин, так кетем. Толук маалымат аласың. Сүйлөштүк. Рахмат. 3тө келебиз анда. Макул, ал Всё, айтты всё. же, специально. Сиз эми Специально. пресс-службасыз журналисттерге маалымат беришиңиз керек да. Сиз Не, сиз ортого түшүшүңүз чалбайсыз керек. биринчиден, чалбайсызбы? Мындай маалымат керек болуп атат да. Ооба келип сизге Нет, сүйлөшүп биринчи айттык да. болобу мындай же Анан сизден болбойт? сурансак сиз айтып атасыз. Нет, 2 жума күткүлө дегениңизден анан кайра жетекчиге кайрылдык. Биринчиден сиз Сүйлөштүк анда саат 3тө Эмне үчүн көрүшөбүз. сиз укпайсыз? Биринчиден Эми сиз сиздин чалыш керек же, жоопторуңузду правильно? кайрып тажадык да. Нет, чалыш керек же биринчиден, туурабы? Мындай суроо бар. Сиз архив жок, поднимать этпейсизби? түшүндүм. Биз келебиз. Мындай болобу же болбойт? Сизге суроо бердимби? Мен сизге суроо атам. Келип съемкалардан алдың, сиз менен сүйлөшүп. Нет, биринчиден сиз Жолдош чалбайсыз. басма сөз кызматы, мына биз келдик, Нет, могу жерде сиз күтүп чалбайсыз турабыз, бир скамейкаңыз бар биринчиден да, экен. мындай суроо Эмне үчүн эмне? чалыш керек? Бул Нет, жерге келип мындай- сүйлөшсө болбойт. жок, Сиздин мындай- телефонуңуз жок. Мындай суроо мисалы. сайтта бар да. Мен сайттан карап ал жактан Сизде бар бизде менде убакыт бар номер да. же. Сиз Мына же- келдик, келбедик. Не, Не сиз же трагедия кылып записывать- атасыз эмнеми? Не, сиз же записывать еттиңер же. Последний раз Ооба, когда. ооба. Сиз же записывать Саат 3кө еттиңер. келебиз эми мына. Заранее эле айтып коеюнчу сизге. Не, Саат 3кө келебиз. макул. Бирок биринчиден эмне үчүн сиз чалбайсыз? Просто мен түшүнгөн жокмун. Биринчиден. Бул Ушул мындай эмне? суроо да. Бул эмне деген жоругуңар эми? Нет, просто жөн эле да. Мындай суроо. Силер менде. мындай басма сөз кызматы бир аз Аха. абдан ушундай бир жаман акыбалга баратасыңар. Ушу Бишкек мэриясынын пресс-службасы баш болуп, баарыңар ушундай бир адатка коюп коюптур. Бир нерсе болсо эле жанагындай провокацияны уюштуруп эле, беттен алып эле кишиге. Силердин функцияңар журналисттер менен байланыш түзүү, маалыматты ачыктатып, силердин ишмердүүлүгүңөрдү коомчулукка чыгаруу да. Нет, сиз чалбайсыз. Мына карасаң, силерге чалыш мага милдетпи? Нет, Я. жок, мындай суроо бар. Я, силерге да. чалып келишим керекпи мен? Каякта көрсөтүлгөн? Мен сага Жок. силерге чалып, анан мен келип силерден маалымат Бизде алышым. же архив же. Мен келдимби? Келгенде өзүңөр чыктыңар бул Нет, жерге. даже Бул жерде жетекчи- сүйлөшүп отурдук. Мен күтүп Туура. отуруп турайын, Вообще макул. сиз- Сиз тактап чыгыңыз дедик. Да, вообще окпайсыз. Бизде же архив же Урматтуу бар. да. көрөрмандар, бул Архив Бишкек же бар шаарынын же, да. башкы архитектурасынын кызматкери. Жогоруда эле жетекчиси айтты. Эми көтөрүп алып жанагындай ушундай адатка калышкан, ушундай жорукка калышкан. Эми неге азыр силер мындай провокация уюштуруп атасыңар? Неге монтип чалбай койдуң деп мени күнөөлөп атасыңар? Силерге чалбагандыгым үчүн күнөөлүү болуп атамбы? Сиз вообще да окпайсыз да. Бизде же архив бар же. Архив же көтөрүш Айтты го керек. жетекчи саат 3тө мен архивди көтөрүп Да, карап туура, берем дедиң. А туура. силер мага 14 күндөн кийин келгиле Жок, дедиңер. мыйзам А жетекчиңер боюнча саат 3тө кылып берем деди. Макул. Мына көрдүңөрбү? Макул. Силер ушундай жетекчилерди шерменде кыласыңар. Силерге окшогон пресс-службалар ушундай жетекчилерди уят кыласыңар. Мисалы саат 3кө келип мен маалыматты тактап берем деди. Жетекчи өзү айтты. Өзүңөр уктуңар. Силер айттыңар 2 жума күткүлө дейсиңер. Көрдүңөрбү? Коомчулукка силер мекемени жаманатты кыласыңар. Силер жетекчилерди ушундай коомчулукка мындай жаман көрсөтөсүңөр. Мындай жабык мекемеге айланып баратасыңар да. Мэрия баш силердин пресс-службаңар ушу мэриянын пресс-службасы баш болуп ушундай фейктер менен, ушундай бир провокациялар менен эле алек болуп калдыңар да. Силер ишиңерди кылгачы айнанайындар. Бүттү. Болду, бүттү. Мен сизге айттым 2 жума мыйзамда. Бирок мен айттым видеода көрүңүз. Айттым 1 күн же 3 күн турабы? Жок, Мындай суроо биз- мен айттым. Нет, скажите честно, давайте. Честно. Мен Мындай да, айттым мындай. бир Силер күн эми өтөт, басма же- сөз кызматында билесиңер да. Ооба, билем. Жаңылык 14 күн күтпөйт. Жаңылык керек болсо сааттап чыгып турат. Анан силер Атам. КТРК журналисттери келсе да ушундай кыласыңарбы? 14 күн күттүрөсүңөр? Мен же айттым. Күттүрбөйсүңөр. Не, мен же айттым. Силер 1 саат кетет, же 1 күн кетет, же 5 күн кетет. Мен же айттым сизге. макул, эмне мен үчүн силер сиз- менен ишим жок. Да. Силерге суроом дагы жок. Силерден суранбайм дагы. Макул. Саат 3тө жетекчиңер менен маалымат алам. Биз азыр Бишкек башкы архитектурага келдик. Өзүңүздөр билгендей жогоруда саат 3кө чакырган эле жетекчи. Азыр мына архитектурадан ошол биздин суроолорго жооп алганы келдик. Салам алейкум, кандайсыз? Ден соолугуңуз дагы бир жолу. Жакшыбы? Каерден отуруп сүйлөшөбүз агай? Ондай эле айтып берип коеюн силерге. Кыскача эле, Кыскача эле. Стоп, сен чтоб Бул карта окшойт, понимание болгон жана суроо берип атпайсыңар. Ооба.
сумдун баягы эме жагы мынакей биздин проект боюнча проект согласован мынакей тротуар турат. Көрдүңөрбү? Баштан аягына чейин. Эми азыр аякта фактически жана сен айтып атпайсыңбы тиги тосуп калган депчи. Ал эми тиги курулуш иштери жүзүп баратканда бир нерсе кылып жана кондиционерби эмне? Бир нерсе кылып тозуп алышканда, а бирок биздин проектте мынакей. Агай, мындай суроо да. Тротуарды жеке тарапка ижарага бере алат экенсиздер. Аны эми сиздер бербейсиздер, Думи берет. Бирок Думиге берерде сиздер атызы чийип бересиздер да. Ошо атызыны ушул сумдун капталына чийип бергенсиздерби, тротуарды башка? Жок, бул проект менен согласование болгон. Чийилген эмес. Бул эме менен проект менен согласование болгон да. Проект менен берилген да, проект. Проект менен макулдашууда атызы чийилет да. Атызы чийилбей эле бул проект существующий тротуарды ошону эле биз расширение кылып туруп бергенбиз. А тротуардын жанына под озеленение, благоустройство, парковка дегенге отдельно эме жазылат. Заключение даярдалат. Демек азыр бул жерде сиздердин проектиде Бизде тротуар бар. Бар. Бирок фактически ал жерде жок. Фактически да. Эми тозулуп калган да, элдер мындай обходной кылып койду. Бул үчүн сиздерде кандай ыйгарым бар? Проекттегидей проектини өзгөртүп же проекттегидей курбай? Уже тиги уже буякта проекттин автору бар. Проектти жасаган. Биринчи, экинчи болсо бул жанагы көзөмөлдө курулуш компаниясы өзү, проекттин автору, курулуш компаниясы анан надзордо эме болуш керек. Ушунун негизинде ишти жүргүзүш керек болчу. Биз проектти согласовать этип берип атабыз. Андан кийинки бүттү, биздин жумушубуз бүттү ушу менен. Дальше кийинки жумуштарды уже надзор кылыш керек. Бул жак башкы планда же архитектуралык өзгөртүүлөр жүрбөстөн план түзүлгөн турбайбы? Планда түзүлөт да баардын генеральный планда турбайбы? Жок, башкы план бул? Бул проекттин планы. Жок, биз шаардын планын айтып атабыз. Жок, шаардын планында ал көрсөтүлбөйт ал. Шаардын планында ал общий концепция. Тротуарлар аныкталат да. Тротуарда бул ал детальный проект менен аныкталат. Кен план деген бул өзү чоң документ ал. Өзгөргөн эмес ал. Ал өзгөрбөйт, эмне өзгөрмөйт. Анда бүгүнкү күндө тротуар каралган. Проектиде каралган, бирок проектидегидей эмес. Отклонение от проекта деп коюңуз мындай айтканда. Ооба. Сиздер эмне кыласыздар эми? Эми силер мына чагылдырып атпайсыңбы? Айткыла чагылдырып мынакей. Анан тиешелүү органдар чара көрсүн. Чара көрсүн. Негиз бар. Эми мен силерге жооп берип атпайм. Эми атайын. Рахмат. Өзүм отпускада болсом да кой. Урмат Карабаевич, могу жерде Айчүрөк соода борборунун экинчи жаңы имараты түшкөн. Биздин билишибизче бул мурда шаардын менчигинде муниципалитетке караган ижарага алып мэрия Айчүрөк пайдаланчу эле. Бүгүнкү күндө кантип экинчи имарат түштү, ага ким уруксат берди, же ижарадабы, же бул жагдай кандай? Эми ал сурооңо атайын кат менен кайрылып, аны муну хронологияны баарын карап чыгып жооп бериш керек. Ал эми ал 2015-жылдан бери келе аткан нерсе. Ага мен азыр мен ал убакта иштеген да эмесмин, билбейм дагы чын. Жооп бере албайм. Түшүндүм. Андай. Мен бүгүнкү сенин тротуарыңды мынакей карап берем деп өзүм сөз бердим эле, ошону карап берип атам. Рахмат, анда бул боюнча дагы өзүнчө Маселе жок. Маселе жок. Рахмат анда сизге. Ийгилик Жакшы, иштеңиздер. мындай дайыма ушундай эл үчүн ачык болсоңуз. Эми аракет Шаардыктарга ыраазы болуп. Иш көп биз. Муниципалдык мүлктү башкаруу мекемеси мэриянын астындагы суроолорубузга жооп беребиз деген. Азыр ошол суроолорго жооп алуу үчүн келип атабыз. Айчүрөк соода борборунун күнчыгыш тарабында, Шопоков көчөсүнүн күн батыш тарабындагы узатасынан кеткен тротуар бүгүнкү күндө жок болуп, миңдеген шаар тургундарына мындай тоскоолдук жаратып аткан акыбал бар. Мына ушул жагдай боюнча азыр даярданып, тактап, азыр ушул Думинин өкүлдөрү жооп берет. Аты жөнүңүздү? Аты жөнүм Бузурманкулов Мирлан. Думинин башкы адиси бул. Жер муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин башкы адиси болгом. Сиздин берген сурооңуз боюнча
жылы 24 Биз ноябрында мындай суроо коюп атабыз. Ижарага тротуарды мыйзам боюнча бере аласыздар. Бирок кандай шартта, эмне максатта ошол Айчүрөк соода борборунун жашылдандыруу жана көрүктөндүрүүгө сиз сурап аткан жер участогу жашылдандыруу жана көрүктөндүрүү үчүн благоустройство жана текущий содержание үчүн прилагающий территориясына берилген. 5 жылга 5 жылдык берилген күнү 2021 жылдын продлевать этилген. түшүнүктүү. Кандай шарттар менен бердиңиздер ошондо? Мен тагыраагы ачыктап кетейин. Тротуарды максаттуу багытын өзгөртүү башка багытта колдонгонго мыйзам жол береби? Жашылдандыруу жана Сиздер бере аласыздарбы? көрүктөндүрүүгө гана берилген аталган участок. Биз суроону так коюп атабыз да. Тротуар жок болуп кетип атат. Ошондо ЦУМга 5 жылга продление кылып берипсиздер. Сиздер берүү шарттарын, ижаранын шарттарында тротуардын максаттуу багытын жеке тарап өзгөртө алабы? Сиздер ошого уруксат бергенсиздерби? Уруксатты биз бербейбиз. Мыйзам жол береби? Мыйзам жол берет, если иш кагаздары туура болсо, мыйзам жол берет. Аталган участокко бизге келип атат, шаардык корутундуч Бишкек башкы архитектурасынан бизге келип атат. Аталган кошумча жерди жерге укуктарды берүү комиссиясынын да аталган жерди карап берүү боюнча. Сүрөттү берсеңер. Мен азыр ошол Бишкек башкы архитектурага кирип чыктым. Ал жактан так маалыматты алып чыктым, тагыраагы. Мына бул план. Бишкек глава архитектуранын чийими. Мына сары тротуар. Эч бир өзгөртүү бул жерде жок. Жашылдандыруусу буягында турат, сыртында. Тротуар түз келип, түз бүтүп атат. Сиз моундай көрсөтсөңүз. Ооба, тротуарды көрсөтүп атам. Сиз бул тарабын көрсөтүп атасызбы? ЦУМ. Мына ЦУМ. Мына туура эле көрсөтүп атпайм, мына ЦУМ. Эми бул жагы жашылдандыруу болуп атат. Мына жашылды көрдүңүзбү? Ооба. Тротуар келип атат. Эми сиздер ушул тротуарды архитектура эч кандай өзгөртпөптүр. Тротуардын сырты жашылдандыруу болуп атат. Мына бул жерде турбайбы? Генплан боюнча. Ооба. Кире бериш, чыгыш жерлери турат. Турат, бирок тротуар тосулуп калган жок да. Тротуар ачык турат. Сиз айтып атасыз, бул жер тосуп алган да? Жок, тосулган жер Капиталдык курулуш менен тосуп алган бүгүнкү күндө. Бизде бүгүнкү күнү ушул эки эле договор бар, ушул эки договор менен иштейт. Эми ушундан улам суроо берип атабыз. Сиздер ижарага келишим түзүп атканда тротуарды өзгөртүп кое ала турган шарттар менен бердиңиздерби? Берсеңиздер мыйзам жол береби? өзгөртүп кое албайт бул жерде. Чечимде жазылып турат. Без права внесения изменений функционального назначения и без права Түшүнүктүү. турат бул жериндечи. Эми Думи кызматы мэриянын астында турат. Сиздер өзгөртө албайт экенсиздер, алар да өзгөртө албайт экен, мыйзам да жол бербейт экен. Бүгүнкү күндө өзгөрүп турат ал жер. Тротуар барып, миллиондогон шаар тургундарынын укугун бузуп, тротуар барып тосулуп калып, анан кайра парковкага чыгып, Ал жерде андан ары жол ал жерде сиз гана айтып аткан бир гана муниципалдык жер гана эмес, ал жерде өзүнүн жеке менчик жери да бар. Ошону да эске алышыңыз керек да. Бул жерде азыр биз только мен муниципалдык гана жерлери боюнча мен ошол муниципалдык тротуар муниципалдык да. Тротуар маалыматчы. Тротуар муниципалдык да. Тротуар муниципалдык. Если сиз капиталдык курулуш курулган деп атпайсызбы? Может анын ал жерде мүмкүн анын кызыл китепке коюлган болушу мүмкүн. Тротуар эч ким айта албайт. Бул жерде эки болсо айта албайбыз. Тротуарды бүгүн фактически бүгүн тосуп алган. Ошону көргөн жоксуздарбы сиздер? Ал жерде билбейм, мен билгенден тосулган жери жок. Ал жерде жеке менчик сизге менчик сунуштайм. Кайрадан барып бир көзөмөл жүргүзүп, эми көзөмөлдү биз жүргүзбөйбүз. ижарага берип аткан киши караш керек да аны. Ижарага берип аткан Максаттуу багытында пайдаланып атабы? Жок, бизде жерди пайдалануу боюнча контролдуу башкармалык бар. Ошол жака кат жибериңиздер анда. Жиберебиз. Ушундай жагдай болуп атат деп Экинчи маселе. Сиздерде эч кандай өзгөртүүгө алардын келишими жок экен. Буга жооп алдык. Айчүрөк соода борборунун экинчи жаңы түшкөн имараты
биздин билишибизче буга чейин муниципалдык менчикте болчу. Бүгүнкү күндө экинчи жаңы имараты. Жок. Арт жактагы. Менчик беле? Менчик. Менчик беле? Менчик. Менчик жерде. Баштан эле менчик беле? Баштан эле менчик, ал Базар эмес бир ал жер. базар ошону менчикке алганда бизде эмес ал, бизде отурган. Ошону Осо универсалды айтып турат да. биз жаңы Айтып түшкөн турасыздар, сумдун экинчиси. Сум 2 ылдыйкы Шопокого чейинки. Ал жерде бүт эле кызыл китеп. Жок, мурда. Мурда муниципалитет, биздин билишибизче мурда муниципалитеттин жери болчу, ижарага пайдаланышчу. Азыркы күндө жаңы имарат түшүп, заңгырап түшүптүр. Аны сиздер кандай максатта ал жеке менчикке өттү же сатылдыбы, ушуну ачык официалдуу жообун алып алсак дегенбиз да. Ал боюнча бизде жок, биз только муниципалдык. Бүгүн ижарада эмес болду? Жок, ижарада эмес. Ал жер жеке менчикте. Аны сиздер бизден эмес, архитектурадан тактасаңыз болот. Акыңыз ийгилик, жакшы туруңуз, рахмат. Максатыңыздар. Мен телефонумду. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн экинчи күн. Биз дал ошол Айчүрөк соода борборунун жанына келдик. Дал ушул тротуар боюнча азыр зам аким баш болгон муниципалдык кызматтын жетекчилерин чакырганбыз. Азыр келип калышты. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Көрөрмандарга бир катар кызматкерлерди тааныштырып өтпөйсүз багай? Биз Свердлов районунун башчысынын биринчи орун басары болом. Атым Кубанычбек. Биякта архитектуранын башкы архитектору Свердлов районунун башкы Алмасаты. Эжекебиз ГУАСктан келди, эжеке ГУАСК. Бул биздин бөлүм башчы Свердлов районунда. Бул Думи. Азыр деген тиги Узурбанкулов Мирлан, муниципалдык департаментинин. Биз кече сиздерге жалпы эле ушул маалымат бергенбиз. Укук бузуу жагдайлары аныкталып атат. Дал ошол Айчүрөк соода борбору бүгүнкү күндө шаардыктардын өтүүчү тротуарын өзүңүздөр көрүп аткан жерди капиталдык курулуш менен тосуп алыптыр. Ушул боюнча ыкчам чара көрүп бериңиздер деген жагдай менен кайрылдык эле да. Мына ошого жооп кылып жакшы муниципалдык кызматтын өкүлдөрү менен келипсиздер. Аныктап азыр чын бышыгын аныктап көрөрмандарга дагы бир белгилеп кетсек. Алмаз мырза, сиз түшүндүрүп берсеңиз. Архитектурадан Ген пландын схемасы. Кече бизге архитектордун жетекчиси да өзү көрсөтүп берген шуну. Бул ошол макулдашылган долбоордун көчүрмөсү да. 2017-жылы макулдашылып атат. Биякта өзүңүз көргөндөй мына кызыл сызык, кызыл сызыктар бул өзүнүн менчик территориясы аймагы. Менчик аймагы. Мына биз макулдашылган кийинки корутунду менен берилген жерлер, арендага да? Жерлери ижарага алынган жерлер. Өзүңүз көргөндөй мына Бул тротуар экен, Мына бул кийинки тротуар. Бул көрктөндүрүүгө жана пайдаланууга берилген жер участок. Бизде маселе могул Алмаз кири топ Эми боюнча болот. мына тротуар төп түз келет. Бул жерге келип, могул өзүңүздөр көрүп турган Немеге такалып калат деген маселе. Тротуар арендага берилди беле? Да. Да, мына корутунду Арендага берилди. Да, арендага. Эми экинчи вопрос. Кандай багытта берилди? мына балки корутундудан Кандай багытта берилди? Көрктөндүрүү жана Бул жашылдандыруу. көрүшчүлөргө айтпойсуң кандай бар? мына жазылып турбайбы? жок, көрктөндүрүү. Көрктөндүрүү, жашылдандыруу да. Мына под благоустройство и текущее содержание деп жазылып турат. Корутунду. Үчүнчү вопрос. Бул тротуардын территориясында турабы? Архитектура боюнча. Жарым жартылай тротуар. Жарым жартылай деген кандай? Так, аны азыр ченеп Ченеп бербейсиз. айта албайсыз. Канча метр кирип кеткен? Аз ченеш керек, анан биринчи өзүнүн менчик территориясын, менчик аймагын аныктап туруп, анан ченеп. Ошону ченебейлиби? Могу жерден дагы бир эки суроолор бар эле да. Сиздер ижарага бергенде, Вот вопрос. ижарага бергенде. Ижарага бергенде мынау тротуарды берип атасыздар да ижарага. Муну өзгөртүүгө, муну капиталдык курулушпу же мындай жеке максатта пайдаланууга болобу негизи? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Демек, муну эгер
сиздерден уруксаты жок турган болсо, мыйзам бузуп, мындай өз билемдик менен курулуш кылган болот да. Ошондой болот. Эми азыр сразу вопрос. Силер бул курулушту эксплуатацияга кабыл алдыңар беле? Биз кабыл албайбыз эксплуатация. Кабыл алынды беле? Негизи. Кабыл алынган негизи. Эми карап тур. Ошондо эксплуатацияга кабыл алынган организация кайсы? Эксплуатация кабыл алган турган организация мына ЭЖК КУАС. УАЗ. Эксплуатацияга кабыл алгансыңар. Кабыл алынган бул объект. Ошондо ушунусу менен кабыл алдыңар. Мунун проектисин алып биздеги архивный материал азыр. Сиз так жооп бериңизчи. Эксплуатацияга кабыл алганда ушуну менен кабыл алдыңарбы? Кандай кылып кабыл алган мен билбейм, мен кабыл алган эмесмин. Муну архивный материалдарды Сиз карап эмес, туруп, сиздин мекемени сурап атам. биз муну архивный материалдар бизде карап туруп, мен жооп берелик. Сиз анда официалдуу жооп бересиңиз. Официалдуу жооп берелик, кандай кылып кабыл алганы. Представитель Сума. Я первую сумму, поэтому я это снимаю. Азыр ага, эми сизге вопрос. Жерди арендага берилген жерди өз максатында колдонбосо, ал ижара келишимин бузганга жагдай жаралабы? Жаралат. Өзүнүн менчик аймагын тактабаш керек. Кадастр мамлекеттик. Аны кадастр мамлекеттик Мекемесинен барбы? Анын ошол кадастр мамлекеттик мекеме кызыл китепти биринчи. Анда мындай. Келе таба кадастр. Азыр күтүп тура аламын. Келе? Жок, кадастрдан. Жанагы техинспекция, который булар да? Кантип аныктайсыздар азыр мына эксплуатацияны тактап бербейсиздерби? Архивный материалдарды алып, биз архивный материал. Сиздерге көчө маалымат берди да даярданып келбейсиңер. Бизге эртең менен эле алдык. Ким принимать эткен болобу? Эртең менен азыркыга чейин ошо кабыл алган баланы аныктап, ошонун материалын печать эткенге убакыт жетпейт. Ал выездге чыгып калды. Кандай кылабыз муну? Кантип аныктайбыз? Град заключение. Өзүнүн инструменттери бар. Алар деген Кабар бербейсиздерби анда? Кадастрга ким кабар берет? Биринчи Сиз чакырып бересизби анда? Кадастрсыз аныктай албайсыз деп атпайбы? Жок, кызыл китебин аныктап берсе калганын. Бул деген азыр кадастрда деген өзүнүн положениясы бар да аларчы. Мыйзам чегинде негизи биз канча жерлерди давай аныктайлы десе алар айтып атат. Биз хозрасчетный предприятиебиз. Биз буну жасаш үчүн бул акча турат. Бекер эч ким жасабайт дейт да. Пожалуйста, мына була кайрылсын дейт. Акчасын төлөсүн, биз аныктап берели дейт. Чыгып, выезд специалист чыгат, жанагындай өзүнүн бир аппаратурасы бар экен, спутниковый жана эме менен. Ошону менен отургузуп мет берет экен да. Жердин арендага берилген ээси ким? Думуйда. Ким ээс? Биз Думи. Силер өзүңөрдүн жериңерди аныктаганга укуктуусуңарбы? Укуктуубуз, бирок негизги жерди аныктагандан кийин аныктай алабыз биз. Сиздин жер, Кой тургула. сиздин жерди болбойбу? Азыр Жок, биздин жер ким? кошумча жер берилген да бул жергечи. Жок. Ошол кошумча жерди негизги жерге байлап туруп анан берилет. Биз Бишкек архитектура тарабынанчы. Основной участок. Ошого белгилеп, привязка кылып туруп анан Биз булардын жерин аныктаганга кызык эмеспиз. Биз ушакта существующий тротуарды существующий силер арендага бердик деп атасыңар, өз багытында колдонууга. Благоустройство, озеленение деп. Биз ошо жерди сиздерден ээсинен, сиз ээсисиңер, аныктап бергиле деп атабыз. Биз кайра айтып коеюн баке. Биз бул жерди берип атканда кошумча жер участогун бергенбиз. Негизги жерге байлап. Сиз муниципалдык органсыңар, э? Силер ар бир бизге азыр айтып жаткан аргументиңерди мыйзам чегинде айтышыңар керек, туурабы? Биз айтып Сиз атабыз. анда өзүңөрдүн территорияңарды аныкташ үчүн жеке субъектини аныктап, анан аныктайбыз деген положениеңарды көрсөткүлөчү. Субъект эмес. Негизги Сум жерге. жеке субъект. Сум жеке субъект. Сиз аныктагыла десем, булар аныктасын, анан биз аныктайбыз деп атасыңар. Силер ошо положенияны көрсөткөчү, силер өзүңөрдүн жериңерди аныктайсыңар, только жеке субъект аныктагандан кийин деп. Ошо положенияны көрсөтүп. Топ участок аренда, правильно? Вот это аренда. Дополнительный земельный участок деп жазылып турат. Это у него, но Биз владельцам берип аткан жер кошумча жер тилкеси деп берип атабыз. Основной участокка. Владельцем тротуара являетесь вы.
Они временные пользователи. Дайте дагы айтып коюңуз. Бул мыйзамдуу эмеспи ушул входной группа бул бир. Эгерде мыйзамдуу деп чыгарсак, бул схема боюнча көрүнбөй атат магачы канча метрге. Бул канча метр негизи болуш керек проект менен? 5 метрби, 4 метрби, 3 метрби? Анан муниципалдык территорияга чыгып кеттиби, чыккан жокпу. Болду, ошол эле маселе. Канча метр болуш керек? Архитектор жүрүп турсун. Архитектор Мен алмаз биринчи могул турган азыркы имарат менен долбоор болуп аткан имарат менен могу жеке менчик аймакты аныктап туруп, бул жеке менчик. Жолдон эле аныктайлы. Жолдон эле тактап, сен антип усложнять этпе. Жолдон мына, жолдон тактап. Жол так турат. Бул жерде турат да размер. Посмотреть, сколько размер. Жолдон от дороги до этого должен размер. жол Бул жашыл зона. сиздер кагазды карап тактабайсыздарбы жолду? Аркы жашыл зона. Ошол менен эле болмой түшөт. Ар жагы 3,5 экен, ылдый жагы 4,1 экен. 4,1 3,5. Анда могул эме менен тепкичтер менен мына эсептеп койсок 3,5 4,1. Бияк 3,5 бияк 4,1 болду. Шыжназы. Жок, ошонун немесин эметип бербейсиңерби? Силер канча каянан эсептеп Ошон үчүн негизги жерин аныктайлы деп атканым ошол болуп атат. Тротуардын өзүн аныктап атышат. Жолдон баштап аныктабайсыздарбы? Эме. Жашылдандыруудан. Силер азырчы мындай кылып атасыңар да, департамент менен архитектура шаардыктардын көзүнчө эле айтып коелу да. Силер биз азыр аныктай албай атабыз деп атасыңар. Силер аныктай албай атабыз. Шылтооңор биринчи бунун границасын аныкташ керек деп атасыңар. Силерде жолдун, тротуардын границалары бүт аныкталган. Буга берген тиги заключениеңарда размерлери жазылган. Жолдон баштап аныктап бергиле. Тиги жок шылтоону айтпай. Биз атайын чакырдык силерди, бул сумду көрөлү кандай мыйзам одону булуп аткандарын көрсүн деп. Башка жерге барганда бат эле аныктап атпайсыңарбы? Азыр аныктай албайсыз. Жолдон бу. Жолдон аныктай албайсыз. Неге? Кантип аныктайсыз? Точка привязкалер мына могул благоустройство парковканын размерлерин антып азыр моякта тургандыгы антып. Бул жерде парковка жок, жол турат. Парковка моякта берилген да. Бул жер жол. Линияны карабайсызбы? Жок, аны айтпай эле улук. Мына, келсең. Мына бул жер түз сызык. Азыр шаардыктардын баарына уят болуп атасыңар. Бул жолбу? Бул жол. Ондан баштап тротуарды, эме парковканы эсептегиле канча. Андан ары тротуарды эсептегиле. Эмне проблема кылып атасыңар? Жолдон кийин тротуар канча экен? Жолдон кийин парковка. Парковкадан кийин. Жолдо парковка берилген да, жол. Жол кантип парковка берилсин? Сиз мындан карасаңыз, 2 линия болуп атса. 2 линия бул чоңойгон да Улукбек мырза. Мен сизге жолду айтпадым, Шопокова чоңойгон. Шопокова чоңойгон. 2019 бул Кассио автопарковка бул чыгып атат. Благоустройство 2016-жылы. Экөө туура келбей калат. Мына Замаким сиз эме кылып бериңизчи. Силер деген бул деген сумга бериле электе силердин границаңар аныкталган эмес беле? Эмне деп атасыз? Кайсы границалар? Силердин тротуардын границалары бүт анык да генпланда. Жолдун гаини чакырталы. Чакыртчы дейм гаини. Мисалы вот по геймплану я не вижу, у тебя 50-60 что-то написано, да, я не понимаю, сколько метр, да? Верно? Жолдон баштап билсе болбойбу? Эмелерди калкасы керек бу. Жакта ошо размерлер болбой отуруп. Если так судить, от лестницы же идет, да? Да, ушул толку. Мына менчик Лестница это красная книга, правда? менчик территория. Жок, сиз кепилдик бересизби лестница кирген кирбегендиги жөнүндө? Мына башынан привязка кетип атат. Лестницалар турбайбы? Бул здание основное. Бул бир лестница, бул экинчи лестница. Мына могу лестницалар төрт жакта турат. Могу основной лестница. Ширинасы канча, ушунун алмаз могу немеси канча билбейм. Көрдүңүзбү мына лестница? Түз келген мына менен. Ошо менен түз келген. Бул лестницалар турат. Булар капталган лестницалар керек атпайбы? Мындай кетип атпайбы? Мына көрүнүп турбайбы мына? Мына тротуардын жанынан тигине эски существующий лестница менен кеткен. Бул лестница деген союзуагынан бери турат да, лестницасынан бери кирип кеттир да булар. Сен көчө кичинекей боласың, биз биякта тез союзуагынан бери чоңойгон адамдар. Билебиз каякта лестница. Кесирип элесиңизчи баке? Жок, жантам берем эле ана биздин бар заблуждение үйлөп. Ошондо. Мына лестница бул жерден келет.
Азыр менин оюмча жолдон эле билген оңой го дейм да. Жол аркылуу эле аныктасак. Проект есть, вот Цумдуа. Булар бербейт да. Булар бербейт. Цумдан жолдон билсек болбойбу? Жолдон билсек болбойт экен, могу генпланда деген көрүнбөйт атат. Канча метр жол эмеси, ширинасы, эмеси да болуш керек да булардачы. Жок, жол атайын бар да, эки полоса турат. Ал не может быть кирип кетиши, чыгып кетиши. Гайны, азыр гай өздөрү. Гай аныктаса болобу? Гай болбойт. Жолда Гайда жок, гайда генплан ал схеманы, могу архитектура билиш керек да схеманы. Кантип билебиз эми? Каякта Жол кайер? Канчасы эме. Жана мен айткандай эле башында биринчи эмени аныкташ керек. Ошол точка привязки деп коет. Точка привязки архитектурага чыгылык мындайда. Размерлерин бериш керек. Кундун кожоюндарынан коркуп атышат. Биз эч кимден баратканда руководители толук информация бербе деген значит. Сиз антип жөн Жок, азыр анда сиз айтып атам. Мен аныктап билем бересиз. силердин ишиңерди, положениеңарды, эмнеге негиз таяндан иштенесиңер, мен баарын билем. Я юрист. Мен билген үчүн айтып атам. Азыр калп эле шаардыктардын баарын башын айлантып атат. Биз определять эте албайбыз границасын. Кандай кылалы? Азыр маселе чечилеби, аныкталабы? Азыр маселе менин оюмча азыр аныкталбайт. Себеби эми баягы тиешелүү адистер архитектура болуп атат да. Биякта баягы схеманы түшүндүрмөчү. Мен мисалы схемага түшүнбөйм, ачык эле айтайын. Яғни архитектор да. Сиз анда жергиликтүү бийлик катары камсыздап бербейсиңер, ушуну аныктачуу органдар. Ошо мен мындай кылайын, жок, аныктачуу органды мен камсыздаганга силер мындай кылгыла, Улук мырза. Сиз де бизге официально обращение кылдыңыз. Сиздин негизин кайрылууңуздун негизинде мен архитектурага, кадастрга жазайын. Мага аныктап бергиле. Точка привязкада мына кызыл китеп деп атасыңар, мына азыр архитектурдун өкүлү айтып атпайбы? Кызыл китептин немесинен биз Азыр мындай кылбайлыбы? Жардамчыларыңыз бар да бул жерде. Ушул жерден эле протокол түзөлү. Азыр бүгүнкү процессти протоколдоштуралы, аныкталбагандыгына байланыштуу бүгүнкү адистер менен кол коюп берели баарыбыз. Аныктоо үчүн чечим кабыл алыңыз ушул жерден эле. Негизинде эле анан аныктай бересиңер. Кандай кылсак болобу? Жок, мейли, маселе жок. Кандай деле кылып койсок болот. Протокол түзүп коебуз. Протокол жазып биз кадастрга буга чейин деп өтпөдүк эле. Арыздар келет да. Биз Бишкек филиал кадастрга жазган күнү эле они же отписывают либо судебный эме менен беребиз, либо когда собственник сам обращается, или правоохранительный органдар. Бизге жооп бербешпайбы ошо. Мен анка мындай суроо. Шаарда кана ким келсең кел мына. Бияқта тиги камерага түшүп атасың, ошон үчүн сизге так суроо. Азыр мындай маселе болуп атат. Бул жерде бүгүн биз чакырган себебибиз тротуарга мына салып алыптыр деп атабыз. Анан ушуну аныктап андан ары кандай чара көрөсүңөр? Бул шаарда жанагы айрым объектилерди мыйзамсыз куруп алган бузуп атасыңар, ошондой булдуртасыңар деп суроону коюп алдык. Анан бүгүн келип архитектура бул жерде бүт заключениеда жолдон канча тияк бүт жазылган. Ошого карабастан булар айтпайт. Эмне канча метр кирип кеткенин биз кадастр берет деп. Анан жергиликтүү бийликтин өкүлү Свердлов районунун айтып атат. Биз кадастрдан сурасак, кылмыш ишинин негизинде же соттун чечиминин негизинде булардын границасын маалымат ала аласыңар деп атат. Ошондо биз тегеренип келип туруп, биз аныктап бере албайбыз деген жыйынтыкка келип атат. Жергиликтүү бийлик, мамлекеттик, муниципалдык органдардын баары булардын сөзү боюнча. Анткени кадастр бербейт деп атат. Булардын баары кадастрды аныктайт деп атат. Бул кадастр бербейт. Анда сизге суроо. Бул жерди эгерде тротуарга куруп алган болсо, бул деген самовольное строительство болуп эсептелет. Туурабы? Туура. Сиз азыр айткан турасызбы? Тротуарга самовольно куруп алган курулушту сот аркылуу снос кылабыз дейсиңер. Капитальный болсо, легкий конструкция болсо, кайра уведомление берип туруп эле. Сиз калп айтып атасыз. Мен сизге азыр мыйзам чегинде аныктап бере алам, что именно ушул капиталдыкпы, легкийби курулушту силер сот жок жергиликтүү бийликтин чечими менен снос кыла аласыңар. Калп айтпагыла. Самовольная постройка, ее последствия дейт.
254 статья. Самовольная постройка является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей. Это не отведен для этих целей. А также созданное без получения на это необходимых разрешений, либо существующим нарушением градостроительных и строительных норм и правил, установленных законодательством Кыргызской Республики. Бияка тротуарга курганга эчким рухсат кагазарын берген эмести. Теперь лицо, осуществляющее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Буга сум азыр эси бол эсептелбейт, биз улуг экөөбүз була алабыз муну керек болсо. А также не вправе распоряжаться постройкой, продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка по иску лица, права которого нарушены. Биздин миллиондордун шаардыктардын правасы нарушается. Биз парковкага тротуар менен басып баратып, парковка аркылуу коркунуч жаралып өтүп атабыз. Бизди машина тебелеп кетиши мүмкүн. Так. Нарушены, либо соответствующий государственного органа или органа местного самоуправления подлежит сносу отсутствующим ее лицом, либо за его счет. Самовольная постройка на территориях города Бишкек и Ош подлежит сносу по решению соответствующего органа местного самоуправления в случае, если лицо осуществило ее не установлено. Вот на. Снос самовольной постройки осуществляется за счет средств органа местного самоуправления, принявшего решение о ее сносе. Эч кандай сот жок, калп айтпагыла. Экинчи. Местный орган снос кылат дегенде негизи биздин өзүбүздүн немебизде юристтери функционалдык назначениябызда өзү ошол жакта жазылганда положениябызда. Ал положенияларчы, положениялар. Балким мыйзамга карама каршы келиши мүмкүн. Биз мыйзамга таянып айтып атабыз. Канча убакыт керек? Мына бүгүн датаны карайын мисалы. Бүгүн 3-үй, бүгүн 3-үй. Кудай буйрса бир 15-те чейин биз аракет кылабыз ушунун баарын иликтеп, анан так анык жооп бергенге да, мисалы архитектурадагы өз тарабынан эметет, биз госкадастрды запрос жиберип, бүгүн эртең кадастрдан сурайлы, точка привязканы, УКЗ сиздер протоколго жазабыз, УКЗны сумдун ээлери менен сүйлөшүп, эртерээк жана уведомление берип, могул эмелер боюнча аныктап берсин да. Себеби бул сумдагы мындай кызыктар болуш керек да. Бузулбайын десе ал кызыктар болот. Доказать эткенгечи, обратно доказать должен дегендейчи, баягы жок, меники мыйзамдуу баары менин чегимде турат деп. Ар жакта ГУАСктын специалисттери бар. Себеби бул проектти кабыл алып атканда ГУАСктагы баары кол коюшкан. Мындай баягы бул кичинекей кепе тамам эмес да. Биз мунун жыйынтыгын бир нерсе айта кетейин. коомчулукка сөзсүз көрсөтөбүз да. Мындай да. Сиз мына камеранын астында жол, тротуар салаарда долбоор түзүлөбү, жасалабы? Долбоордо бүт отметкалар коюлабы? Жок, бери. Бүт отметкалар коюлабы? Эми карап тур, жергиликтүү кечиресиз. Мен бир сөзүңүздү каралжы мен айтып коеюн. Сиздин азыр мына өзүңүздүн сөзүңүзгө өзүңүз противоречить этип атканын эскертип коёюн. Сиз айтып атасыз, биз өзүбүздүн жерди булардын территориясынын границасын аныктамайынча биз аныктай албайбыз деп атасыз. Эми карап тур. Мына бул архитектор айтып атат. Жолдун, тротуардын, бул парковканын ээси силерсиңер. Эми бул айтып атат. Булардын баардыгы парковка жол курулуп атканда проект жасалат. Проект бекилет. Ошо проектте бүт көрсөтүлөт. Жолдун ширинасы, канча, эмне, ошондон силер өзүңөрдүн территорияңарда аныктай аласыңар. Туурабы? Калайбыз мындай да. Мурда илгери билесиз. Азыр мен кыскача айтып коеюнчу. ЦУМдун тарыхы, муну билесиңер, муну 2017 эле салынган. Кече жакында мына 5-6 жыл мурда ЦУМ 2. Анан бул ЦУМдун тарыхы мен билгенден бир 3-4 эс алмашкан. Ушул акыркы бир 6-7 жылда эле алмаша берген. Бирок салынып атканда мен билгенде могу тротуар болобу, аркы проспект чүйдөгү тротуарлар болобу, мен билгенден булар полный ушул брусчаткасынан өйдө, баарынан өйдө өзү благоустройство болгон. Жергиликтүү бюджеттен бир сокыр тыйын кеткен жок, байкачы. Ошондуктан жана фонтанды, көп мындай шаардагы немелер дагы азыр Бишкек шаар мэрі да айтып атат, бюджетке баягы көп
нагрузка күч келтирбей ушу жергиликтүү баягы бизнесмендер болобу жанында жайгашкан ушундай чоң торговый центрлер болобу ошолорго берели, бекители. Жыйнасын. Тазалыктын барып эмеси жыйнабасын аякачы. Себеби ушундай жерлерде билесиз да, бул центр деп коет, билесиз. Бияка деген канча миллион деген өзүңүз айткандай көп кишилер келет. Кыргызстандын керек болсо 7 улуңунан келет ушул жакка, сумга телефон алам, мен алам деп ушул жакка чогулушат да, жаштардын баары. Анан ар бир жаш эле келип туруп, мусоркага бирден мусор таштаса эле уже кандай болуп калат, билесиз, бул баягы Туңгуз же Асанбай же спальный микрорайон эмес, Ак Ордо, Ачы Бешиктечи. Ошондуктан ошондой нерселерди биз убагында ошондой чечим, ошол убактагы жетекчилик ошондой чечим кабыл алыптыр. Кой берели ушу прилегающий территорияны ушуларга берели, неметели деген. Мен аны баягы ачык айкын айтып алам. Эч кандай эмес жашыруу жок, ал баягы берилген факты. Анан ошо берилген деген булар аша чаап, монтип балким мен билбейм. Тротуар тосуп алса да унчук биз аныктайлы, анан ошол негизинде иш кылалы. Чыпчында келгенде мен баягы сурап меткенде арендада дешкен. Бул территория, жалпы территория арендага дешкен. Анан мен мындай кызыгып, бул бир лестницасы түшүп калыптыр, анан тигинтип калыптыр деп мен лично өзүм мындай кызыккан эмесмин агачы. Бир лестницага, 2 лестницага. Урматтуу көрөрмандар, азыр акимдин биринчи орун басары баш болгон өкүлдөр келип, бул жерди чын бышыгын так чекти кое албады. Себебин бул жактын чек арасын аныкташыбыз керек. Ал үчүн өзүнчө процесстер, процедуралар бар деп. 15-не чейинки убакытты койду. Биз бул жагдайды жолдо жерде калтырбайбыз. Бул маселени ушул бойдон токтотпойбуз. Шаардын ушул жолдорун тазалап, жанагындай чыгып кеткен жерлерди бузуп жаткан Бишкек шаарынын мэриясы дал ушул Айчүрөк соода борборунун монотип келатып тротуарды тосуп алган акыбалына эрки, күчү, жетеби, жетсе аны канча убакытта аткарышат, анын баарысын буюрса биз сиздерге көрсөтөбүз, айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, ушул Айчүрөк соода борбору ЦУМдун маселесине байланыштуу иштердин баарысын азыр ушул Бишкек шаарынын Свердлов районунун прокуратурасына прокурорго берип, кат түрүндө билдирүү берели деп чечтик. Бул катта биз азыр ошол Айчүрөк соода борборунун мыйзамсыз курулуштары, ошол миллиондогон шаар тургундарынын өтүүчү тротуарын ээлеп алгандыгы, ошол эле учурда ушул экотех инспекциянын эксплуатациядан кабыл алгандыгы ушул жагдай боюнча жалпы эле ушул мыйзамдуулук жагына баа бергиле, укуктук чара көргүлө деген маселе менен азыр прокурорго кирүүнү туура деп эсептеп атабыз. Но катты прокурордун өзүнө берип, жообун күтөбүз буюрса. Жүрүңүздөр. Кабылдама дейт. Саламатсызбы? Прокурорго келдик элек. Тагаев Рустам Касымович дейт. Өзүндө? Айтып коюш, биздик келди. Улукбек Карыбек уулу. Шаардын маселеси боюнча. Видимо, по служебному разговариванию. Рахмат. Саламатсызбы? Денсаулык жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ала билсең. Атыбыз Улукбек байке. Рустам Касымович. Журналистпиз. Жаңы келген турбайсызбы? Танымабы. Жаңы келдим. Где-то бир ай болду ушу. Касымович, биз сизге кат алып келдик. Так. Маңдайыңызда турган
Айчүрөк соода борборунун шаардыктардын жалпылыкка тийиштүү тротуарларына мындайча айтканда тосмолорду тосуп тротуарды жок кылып жиберген жагдай көрүнүп турат да. Мэрияда мекемелер кабыл алышыптыр эксплуатациядан. Экотехинспекция өкүлдөрү кабыл алса эгерде ошол мыйзам бузулуп аткан миллиондогон шаардыктардын укугун тепсеп аткан Айчүрөк соода борборунун бир олигархынын кызыкчылыгы ошон үчүн миллион адамдын укугунан өйдө турабы. Ошон үчүн ошол жерде кабыл алгандыгын да тастыктап атышат да. Ошол боюнча кабыл алса анда ал кылмыш да. Биз Бишкек башкы архитектурадан барып тактадык, ал жерде схемада түп-түз турат тротуар. Бирок бул жерде келгенде атайын тосмолорду коюп, капиталдык курулуш менен мындай нормада чыгып кеткен да. Ошон үчүн миллиондогон шаардыктар ушул жерде жол тыгынына кабыл алышат. Парковканын ордундагы адамдар парковка жок болуп, тротуардан өтүүчү адамдар парковкага чыгып алган, парковкадан өтүүчү адамдар туруучу машиналар жолдун биринчи линиясын тосуп алган да. Өзүңүз деле көрүп жүрсөңүз керек. Ушуга бир мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдын диктатор экендигин бир тастыктап, иштүү мекемелерге чара көрүп бериңиз. Бул боюнча сиздердин дагы бир мыйзам чегинде ооба проверка кылып койгон жок анда. Сүйлөштүк агай, башка суроолоруңуз жокпу сизге? Башка суроо жок. Боюнча абдан жакшы болот. Всё, хорошо. Сау болуңуз, рахмат. Биз азыр Сверлов районунун прокурору жаңы келиптир. Ошол кишиге билдирүүнү бердик. Атайын мыйзамда көрсөтүлгөн мүнөтүндө буйруса чара көрүп берерин айтты. Укуктук баа берип, текшерүү жүргүзөрүн кошумчалады.